Так, assalamu алейкум. Азыр биткоиндин графикасын жана форекс базарын мындайча айтканда тех анализ кылабыз. Азыр бул кезде биткоиндин базы 100кө американский фьючерсте жетти уже. Мынайки өзүбүз эле көрүп турабыз. Үстүңкү кеп жабылды мындайча айтканда. Анан ликвид алынды. Бул өтө жакшы, анткени уже кийинкиси мындайча айтканда бул уровеньде тешти уже. Эң күчтүү уровень болчу. Өзүбүз эле көргөндөй бул жерде проторговка кылган. Эми бул тешип кайра өйдөгө уже жөнөп баштады. Бирок мындай караганда бул жерде кичинекей кеп бар, бирок ал мындайча айтканда эми таасир деле бербейт. Азыр данный моментте биз берки криптовалюта биткоиндыкын көрөлүк. Ал жактадан 100 миңге жеткен экен мындайча айтканда. Бул жерде өзүбүз эле көрүп турабыз мунун графиканын базынын. Так бул жерде биз өзүбүз эле көргөндөй имбаланс зонасы чыккан. Ал ФВГ зонасы иштейби, аны отработка эткенин көрөбүз. Эгер түшүп кетсе, мен колдонуп турган уровень мынакей бул жер болот. Примерно 97.640 деп эсептеймин. Анткени бул жерге эгер өзүп келип бул имбалансты мисалы иштебей калып кайра ылдый кетсе, анда биздин отскок бере турган уровень примерно 170-97-тин орто ченинен разворот караштыра беребиз. А так мурунку имбаланс толугу менен иштеген, примерно 95.720дагы өзүбүз эле көрөбүз отскок болуп өйдө кеткенин. Так что бул жерде деле имбалансты тейип отскок берип өйдө кетишин көрөбүз бул жердеги. А так бул 1 сааттык графика, 4 күндүк 4 сааттык графика менен караганда бул жерде примерно чоң өзүбүз эле көргөндөй графиканы тазалап коеюн. А так өзүбүз эле бул жерде көргөндөй эле бул мен айткан уровеньден точка ход карайбыз деген жер 1 күн 4 сааттык менен имбаланс экен. Азыр муну зонаны ФВГ деп эсептейбиз. А так бул дагы мындайча айтканда иштебейт деле койсок болот, бирок мейли ФВГ деп атап коебуз мундагы. Бирок бул жер үстүңкү бул имбаланс иштебей деле калышы мүмкүн. А так иштей турган баланс мынакей 97.900 деп койсок болот. 4 сааттыкта көрүнүп турат. 1 сааттыкта бул жер уже мен точка разворот жерди имбаланс кылдым. Мынакей өзүбүз эле көрүп турабыз. Мынакей мен разворотту издеп жаткан жерим уже так имбаланстын орто чени болду. Мынакей жана чийип кеткендей эле өзүп бул имбаланс жарабай иштебей калса, анда ылдыйкы имбаланстан отскок берет деген ойдомун. Так что күтөбүз данный моментте. Эгер бул биринчи вариантым, эгер бул биток үстүңкү крупный ликвидти алганга жөнөп кетип деле калышы мүмкүн. Примерно 110 бар мындайча айтканда. Мынакей эми буну өтө чоң ликвид деп эсептесек болот. Эгер бул өзүп келип ликвидти алса, будан мындайча айтканда боковикте уже жүрүп калабыз. Өйдөгө аракет кылып. Бул дагы менин оюмча өйдөгө кеткен тренд боковик болот деп ойлоймун. Өзүбүз эле бул жерден көргөндөй мынакей бул жерде тренд өйдө кеткен боковик болгон. Өйдөгө тренди бар, сопротивление. Анан бул жерде да сопротивление бар. Бул 1 күндүк графика. Өзүбүз эле көргөндөй эле мынакей. Бул 1 күндүк графика болуп эсептелет. Так что күтөбүз. Азыр мындайча айтканда биток өзүп жатат, значит алтын түшүп жатат. Эң биринчи мынакей алтын 3300 тарапта турат база. Азыр бул жерде алтындын өтө маанилүү уровени бул 1 күндүк графика экен. Азыр мунун ылдыйга уже сапар алып калыптыр, анткени биток өсүп жатат. Эгер биток түшүп жатса, бул алтын өсмөк. Данный моментте биз бул алтынды ылдыйга эле шортко караштырган жакшы болчу. Бул 1 күндүк менен
бул жерде деле бул примерно өзүп тренд жагына караганда өзүбүз деле көрүп турабыз. Нет, голова двойной вершина болот. Так бул жерде эсептеп кеткен үстүңкү ликвид алынган эмес. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз, примерно 3500дөгү, анан 3436дагы ликвид алынган эмес. Бул бир күндүк менен анализ кылдык. Эми бир сааттык менен так көрөбүз. Бир сааттык менен өзүбүз деле карагандай бул имбаланс зонасына келип отскок берип атат. Бул жерде отскок берип атат. Азыр бул жерде бул имбаланстан кичине мен өз жеке оюмча бул жерден коррекция өйдөгө берип кичине анан кайра ылдыйга жөнөшү мүмкүнбүз. Бирок өзүбүз деле карагандай астында дагы мындайча айтканда ликвид бар. Цена магнит деп койсок болот. Так, мынакей так, жүрө салайын. Так, мынакей астындагы ликвид бул жерде болуп эсептелип калат. Бул астыңкы ликвидди алганга барат деген ойдомун. Бирок алтында азыр өзө турган, мындайча айтканда өскөнгө точка ход караштырбаш керек покупкага. Азыр продажага эле. Анткени өзүбүз деле көргөндөй биток өзүп жатат. Көргөндөй эле муну качан биткоин мынакей өзүп жатканда бул алтын мындайча айтканда түшөт. Так, алтындыкы түшүнүктүү болду. Эми жок, алтындыкы 4 сааттык менен анализ кылып койдум. 4 сааттык менен анализ кылып коюп турмун. Азыр бул жердеги өзүбүз деле көргөндөй астыңкы бул графиканы толук менен таап салайын. Мындайча айтканда толук көргөнгө. Так, удалить. Так, мынакей 3200дө бир ликвид бар. Анан 3000 примерно 436да бир ликвид бар. Азыр бул өзүбүз деле карагандай бул жерде имбаланс зонасынан өйдөгө отскок берип жатат. Өзүбүз деле мынакей көрүп турабыз. Бул кичине түшүп келип, менин өз жеке оюм, имбаланстан өйдө бир аз коррекция берип, кайра ылдыңкы ликвидке алганга барышы мүмкүнбүз деп ойлоп жатам. Так что бул менин кыскача анализим болду да алтында. Эми бир сааттык менен карап коелук алтында. Так что бир сааттыкта деле ошондой. Бир сааттыкта бара турган жери бар. Так, алтын түшүнүктүү болду. Эми так, рефти көрүп коелук. Мынакей рефти монета 0,048 десек болот центи. Так, мунун графикасын дагы толугу менен тазалайм. Толук көрүнүш үчүн бир күндүк графикага өтөм. Ушуну так көрүнүш үчүн. Так, өзүбүз деле бул жерде эң биринчи эмнени көрүп жаткандай эле бул жерде перевернутый голова и плеч болуп жатат. Так что бул барса деле жеке менин оюмча бул жердеги проторговка зонасын көрүп турабыз бир күндүктө. Так что бул азыр бара турган жери бул 0,056 десек болот. Будан ылдыйга разворот караганга шортко бул бир күндүк менен. Так, 4 сааттыктан өткөндө бул жерден ликвиддин алынышын күтүш керек. Мынакей мындайча айтканда бул жерде ликвид толугу менен алынган үстүндөгү. Бул ликвид алынса, значит бул жерде ликвид алына элек. Эгер бул ликвид алынса, биз бир аз ылдый коррекцияга кетиши мүмкүнбүз. Андан кийин точка ходко уже издеш керек лонгко. Так, бул жерде дагы ликвид бар. Данный моментте азыр бул жерде биздин ликвид, эң чоң ликвидибиз бул үстүңкү ликвид болуп эсептелип калат. Примерно 0,048 деп эсептесек болот. Мынакей бул ликвид. Муну кызыл менен белгилеп коеюн.
эң чоң ликвид кызыл деп эсептейбиз. А так безопасный разворот проторговка зонасы. Аны бир күндүк менен карасак көрүнөт. Мынакей. Бул жер болуп эсептелет. Безопасный зона. Бир сатык менен карап коеюн. Бир сатыкта кандай болуп жатат? Так, бир сатыкта бул азыр үстүнкү ликвидти албай деле түшүп кетиши мүмкүн. Так көзүбүз деле көргөндөй бул жерде свечалар өтө майдалап, свечанын өзүнүн да түзүлүшүн караганда мындайча айтканда нестабильный болуп турат. Свечалар дагы мындай түз свечанын мындайча айтканда бул толуу менен денесин мындайча айтканда көрсөтпөй атат да бул жердечи. Так бу да мындайча айтканда крестик болуп, дош болуп, ар кандай свеча болуп жатат бул жерде көргөндөй. Бир сатык менен. Так, евро, долларды көрүп коелук. Евро, доллар. Так. Азыр бул жерде өзүбүз деле көргөндөй евро, доллар астыңкы зонага буну бир күндүк менен анализ кылайлык. Так, бир күндүк менен анализ кылганда бул жерде эң күчтүү уровень сопротивления примерно бул тарап болуп эсептелип калат. Анткени мен кызыл менен белгиледим. Бара турган жери мунун астыңкы ликвид болуп эсептелинет. Как раз уровень сопротивления келип калган экен бұрынғы. А так мунун бара турган жери 1.11 деп эсептейм. Ликвид алынышын күтүш керекпиз. Бирок мунун безопасный жери, так что лонгко киребиз десек, анда примерно проторговка зонасы. Анткени бул жерде күчтүү уровень болуп эсептелет. Бул жерде кээ бир трейдерлердин лимиткалары, покупка чыган лимиткалары жана стоп-лосстору ошол жерде болушу мүмкүн. Стоп-лосстору ошол тарапта болушу мүмкүн бул жерде. Так что бул ликвидке, бул уровеньге чейин түшүп келишин күтүп, бул жерден уже точка ход покупка караштыра башташ керек. Бул бир күндүк менен караганда, так бир 4 сааттык менен караганда бул азыр астыңкы ликвидке чейин барышы мүмкүн. Мынакей бул жерге 1.11ге чейин барышы мүмкүн. Так что күтөбүз, бирок мен бир күндүк менен анализ кылып коеюн муну. Так күтө турган жери 1.08 деп эсептейм. Лонгко. Графиканы толугу менен тазалайм мунун дагы. Азыр башлама болуп кетти бул жерде. Чийген сызыктарда эчтекеси көрүнбөй калды. Так, мынакей бир күндүк менен караганда бул жерде мынакей чийдим. Анан бул жерде дагы кичинекей уровень бар десек болот бул зонада. Так бул жерде уровень сопротивления болуп эсептелинет кызыл. Так что ылдыйга чейин проторговка зонасына чейин түшүшүн күтүш керек. Мынакей бул жерге чейин. Кимге видео жакса же түшүнүктүү болсо, комментарий жазып, жеке өз оюңуздарды айта кетиңиз. Анан каналга подписаться кылып коюңуздар. Так что эмки видеону бат-баттан уже киргизип турганга аракет кыла баштайм уже.